Арманы? Шат оқпайшы керек екем же. Оққой өрейінші, ата келіп қалыптыр. Тез оқуй менші. Bir saatte kança evet okuyayım? Ustaz meni beri turgan sorum dele yok. Balkim armandır. Oşonu uğup koyuңuz suranıç. Айтайын дегеним, ustaz emnege musulmanдар кыйналып жатабыз. Кордолуп жатабыз. Эмнеге биз ушуларга ооз ачып карап турабыз? Азыркы кезде мусулмандын укугун тебелегенде башка элдин укугу тебеленген жок. Интернетте, ТВда, гезит журналдарда баары исламга каршы маалымат. Сирия, Ливия, Египет, Палестинаны талкалап бүтүштү. Афганистанды нашага уулап өлтүрүп жатышат. Орто Азия болсо Россиянын алдында эмне десе ошону кылып бүжүрөй болтурабыз. Неге биз мындай акыбалдабыз? Айтайын дегеним, устаз жандуу аракет кылып мусулман үммөтүн көтөрбөйлүбү, устаз? Өзүбүздүн Кыргызстанда элдин 80% мусулман болгонуна карабастан, ошол 20% деп шариятыбыз, пайгамбарыбызды, Кураныбызды тебелеттирип жатабыз же президент окубады, намаз окуганына карабай дейт. Оңбоду дейт. Мен эшикке чыгып элдерди жардырып сойгула дебейм. Жөн гана чечкилдүү кадам баштап динибизди жайылсак деген эле оюм. Мисал, аялдарга, башка эркектерге башка коомдук транспорт, чындыкты айкын айткан телевидение, ислам шариятына туура келген экономикалык система, айыл кыштактарда медреселер, мектеп ордуна өтүп сапаттуу билим бериси устаз сөзүмө ачууланбаңыз дейт. Ачууланбаңыз, бул ой максат сиз динда, менин да, элдин да жүрөгүндө жүргөн аруу кыял. Эмне үчүн биз ушундай жашоого умтулбайбыз? Эгер Алла үчүн ислам динин бекем деген эр азаматтарды топ чечкиндүү кадамдарга барсаңыз, артыңызда Кыргызстандын 80% менен Садыр Жапаровду келсеңиз күтүп алабыз, 10 миң десем 10 адам, 100 адам чыкты. Күтүп алабыз дейт, бардыгы жайдан учуруштар көп да. Анан жарга келип учуп келсең, карасаң эч ким жок аркаңда. Шундай эмес, урматтуу бир туугандар. Азыр бабанып келет экен, деп атат, келсе бири деле тосуп албайт. Качып кетет бардыгы. Садыр Жапаров окуп атат интернетте кандай болчу? 100 миң адам тосот деп ойлоп атышкан. Келсе 1000 адам жарым өзүнүн туугандары. Президент кумандуу экен да апасына Куран окуган уруксат берип алып келди, мисалы үчүн. Айтайын дегеним, мындай бир реалдуулукка өтүшүбүз керек турмат. Ал окуп өтөйүнчү. Мен бул алым, мен согушка чыгып элди бөлүп Кыргызстанды жок кылайын деген оюм жок. Жөн гана өнүгүүгө жол баштайын деген оюм. Устаз, ката кемчиликтер болсо кечириңиз. Аллахтан ыраазы болсун. Ката кемчилик, мына жазуумда бир 100 ката бар, аны кечире албайм. Аны оңдошум керек. Ошибкалар абдан эле көп да. Анан эми мен бир айткан сөзүм бар илгеричи. Бирөө айтат, мен экинчи ай алсам болобу деп. Анан катасында 8 ката бар деп. Мен айттым, сен 8 катасы бар, жөн эле ката кетирип коесуң экинчи катты алганда. Ошондо алба сен. Таңга болбойт дегем да. Анан соңарындай бир тууганым, мына карачы, ошибкалар бар. 10 жыл окуган, мектепте окуган ошибка ушундай. Анан эртең кантип сага окшогон, мага окшогондо чаласаттар чогулуп алып, динибизди туура амал кыла алабыз деп ойлойсу. Мен ишене албайм ушул нерсеге. Бул биринчи. Экинчи маселе, кече жуманы уксаңар жакшы болот, жуманын кутпасын. Шүгүр боюнча бизде Кудайга миң мертебе шүгүр. Эгерде динди туура түшүнө турган болсок, дин бизде өтө туура жолдо кетип атат, урматтуу бир тууганым. Сен биринчи класска барып эле качан Пифагордун теоремасын окуйм деп сурап атасың да, сен 1-ди оку, 2-ни оку, 3-тү оку, 4-тү оку, жалпы мектептен чык ортончу класстарга, анан Пифагорго дагы келесиң бир күнү. Түшүнөсүңбү, Кудай берет. Ошон үчүн урматтуу бир тууган, шашылыштын кереги жок. Жеке мен өзүмдүн алган илимимдин натыйжасында мен өзүм бизде бардыгы туура жолдо кетип атат деп түшүнөт элем. Бирок молдолорубуздан жалкоолук бар, көптөрү сабак кылышпай атат, алар албетте кыяматта жооп берет. Бирок элдин өсүшү бул Кудайга миң мертебе шүгүр. Биздик ошо элдердин саны, мусулмандардын сапаты мындай бир багытта өсүп аткандагысы өтө жакшы. Кээ бир жерлерде ислам өсүп өнүгөт, бирок аларда радикалдык ислам өсүп өнүгөт да, мындай радикалдык деп айтылган мындай бир саясатташып кеткен. А бизде Кудайга миң мертебе шүгүр жакшы жолдо кетип атат. Ушул калыпта кеткендигине биз сүйүнүшүбүз керек. Эми мен деле мындай бир жанагы сөз тийип кетпесин, көз тийип кетпесин деп жанагы балаң асырагандай мен деле ошол исламды асырагым келет.